Бул жер мен эл катары эле 91-жылы Акаевдин убагында Кыргызстан биринчи жолу жер реформасы болуп тараган кезде мен эл катары эле 0,50 сотук сугат, 0,50 сотук кайракы жер алгам. Өзүмдүн үй бүлөмө тийиштүү. Үй бүлөм. Мен 17 кишиге 17 гектар жер алгам. Эми мынакей келишип кече 4-түндө келтирип мен сарайыма келтирип, сарайым артында курчап калган чарбагым бар болчу. Чарбагымды бүт өртөп кетишти. Сууруп, казыктарын сууруп, бәрін талкалап, мына видео камерада жүрү, диск бар, мынакей дискте да туруп. Ошолорду кечен тергөөгө бердим. Тергөө дагы эле эчтеке чыгарбайт, жыйынтык чыгарбайт. Ушу менен эчтеке жыйынтык чыгарбайт. Кимдер өрттөп атат? Ошол жанагы провокаторлор, уюштургучтар. Ошо элдер деген. Бир 50-60 киши. 50-60 киши. Балдар. Көп го. Ошондой эле балдар, группадан да көп да. Бардык мүмкүн болгон бийликтердин баарына кайрылыпсыз. Алар эч нерсени чечпейт. И ошол жердеги жана 50-60 деген көп го. Алардын баары бир мындай бейбаш балдарбы, же кандай? Бейбаш балдар да бар, бейбаш балдар ээрчитип келгенде балдар бар, ушундай да. Алар сизди өрттөйбүз кеткин деп атат. Ооба, ошентип атат. Башка уруудан болгон үчүн деп. Болгон үчүн. Эми эмне болот? Анан такыр эле кет деп атыптыр, ультиматум койгон турбайбы? Эмне болот эми анда? Эми ошондой боло турган болсо, анда жерде болот. Козголоң болот. Кыргызстандын бир ушундай баягы революцияда четинен ушундай козголоң чыга берет. Ошон үчүн менин кайрыларым урматтуу президентке жетсе, урматтуу Ташиевке жетсе, УКМ начальнигинин төрагасына, урматтуу Зулушевке жетсе, жогорку Ак үйдө отурган депутаттарга ушундайлар жетсе, ушундай да акыл эси бар укуктук мамлекетте жашап атсак, ошондойдун баардыгын тынччылыкка келтирип ордуна коюш керек. Күч органдары өз убагында нормально иштеш керек. Ну, чын эле алар өрттөйт деп ишенесизби же балким жөн эле баягы сөз? Ишенем да. Жанагыдырчылап чарбактарымды өрттөп, менин үйүмө келип 50-60 киши көчүп кетеле, көчүп кет деп кыйкырат. Жүрү мына интервью бүт камерада тартылган. 50-60 киши. Мен көчөдө жашайм да. Тегерегимде соседтерим бар, коңшуналар. Бүт көрүп тур да, карап тур. 50-60 киши келип алып эшиктин алдында көчөдө туруп алып, ач эле ач эшигиңди, варатаң ач, талкалайбыз, өрттөйбүз, жок кылабыз деп. Анын уят сөздөр менен, ооз калгыс сөздөр менен сүйлөп атат. Эмне деш керек эми? Ошондой нерсеге күбө болуп бир милиция же айлык жүрү, участковый милиция арасына жүрөт. Жүрү. Көрүп турат. Көрүп турат. Бирок эчтеме кылбайт. Эчтеке кылбайт. Бездиз. Эмне үчүн? Мен каяктан билем аны? Эмне үчүн? Эмне үчүн экенин мен билбейм да аны. Коркобу? Коркуп атыр да, ошон үчүн да.